Республика Баткен телеканалында өлкө аймагындагы кылмыштуу иштер, мыйзам бузуулар, үрөй учурган кырсыктар жана алардын алдын алуудагы иштер менен тааныштырып, эфирде Нөлеки Маалымдайт программасы. Студияда Айбегим Набиева, саламатсыздарбы? Баткен облусунун жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн кызматкерлери кармалды. Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети тарабынан тиешелүү иштерди уюштуруунун жүрүшүндө Баткен облустук ички иштер башкармалыгынын жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн жооптуу кызматкерлери кызмат абалынан системалуу түрдө пайдаланып, транспорт каражаттарынын айдоочуларынан, анын ичинде жол кыймылынын эрежесин бузгандардан административдик протоколдорду түзбөгөндүгү жана административдик айып пул салуу үчүн опузалап акча өндүрүүгө туруктуу коррупциялык схема уюштуруп алгандары аныкталган. Топтолгон текшерүү материалдарынын негизинде Баткен облустук ички иштер башкармалыгынын жол кайгыл кызматынын кызматкерлерине Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 337-беренесинин 2-бөлүмү кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдалануу боюнча кылмыш иши козголду. Анын алкагында сот органдарынын санкциясынын негизинде атайын тергөө иш-чараларынын комплекси жүргүзүлүп, анын натыйжасында Баткен облустук ички иштер бөлүмүнүн жол кайгыл кызматынын 9 кызматкеринен пара алуу фактылары аныкталган. 2024-жылдын 24-январында Баткен Разаков Уна жолунун айыл аймагындагы тилкесинде Баткен районунун Көкташ айылында кезектеги мыйзамсыз акча алуу учурунда Баткен облустук ички иштер башкармалыгынын жол кайгыл кызматынын кызматкерлери, милициянын старшинасы жана бир кызматкери кармалды. Белгилей кетсек, кармалган милиция кызматкерлери Баткен облусуна которулган учурдан тартып 2023-жылдын февраль айынан бүгүнкү күнгө чейин жогорулатылган эмгек акы ай сайын 70 000 сомдон төлөнгөнүнө карабай коррупциялык схема түзүшкөн. Учурда акча иликтөө иш-чаралары жүргүзүлүүдө. Aralığına dolanmaya geçilerim bunlar. Bunu yaptım istiyorum. Böyle bağırma ne? Bu için burası değil mi? İşler de var. Vallahi sabah oldu. Ne mi? Çok güzel. Sen durun. O. Kaça? 5. Бүгүнкү чыгарылышыбызда Баткен облустук жол коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн кызматкерлери менен биздин чыгармачыл топ Баткен шаарынын айдоочулары жол белгилерин канчалык деңгээлде билишет, муну билүү максатында сурамжылоо жүргүздүк. Кененирээк алдыда чагылдырып беребиз. Bu znakты білесің? Қарма ойлап әлі. Bu znakты білесің? Жоқ, білбейткен мен. Bunç. Ол Bu znakты айтып беріңізші? 270 метр бойы. Жоқ, бой емес. Расстояние. Аралық. Аралық. Сақталған. Аралық. А бұлч? Запрещен. Налево. Направо запрещен. Оңға запрещен. Бұл баяғы биіктік 3,5 метр. Все, ақ жол сізге. Жақсы. Жолары жер.
Şamşidin aka. Pravani 2019 aldınız bile? Okup aldınız da. Sizlerge hazır. Bizde bir-iki суроо берели, жооп берип коюңуз знактар боюнча. Жол эрежесинин знактарын канчалык деңгээлде билесиз? 10 знакты билесиз? Бул знак запрещен деген да? Токтоого мүмкүн эмес, э? Жакшы. Булчу? Бул жактан жол бар деген белги. Сол тарапта? Сол тарапта жол бар деген. Жол бар деген. Туура. Булчу? Афганга мүмкүн эмес, бул жол. Жеңил машинени озуктууга болбойт, э? Запрещен. Запрещен. Бийик. Бийик. Жанакы бүткөн. Кайсы? Афган бүттү деген да? Афган. Запрещенный Афган. Бурдой. Афганга чыкса боло берет, э? Боло берет, бүттү деген да. Болду. Жол эрежесин таксак салыңыз. Ак жол. Так. О, кайсы знак? Оңго бурулууга мүмкүн эмес деген. Оңго бурулууга мүмкүн эмес, э? Эскертүү белги солго жол бар деген. Сол тарапта. Сол тарапта жол бар. Бийиктик. Бийиктиги 3,5 метрге. Эскертүү эме экен да, мүмкүн эмес деген. Мүмкүн эмес, Бийиктик боюнча запрещен, э? Кайсы знак? Бул Кара. Неме? Алгон көрүнүп турат, э? Эмеде бүтүшү, а? Знактардын бүтүшү болуш керек. Алгон бүтүшү. Sizde болады деп айтамын. Түшүнүп атамсыз, мойка түшүп атасыз, сизде путевка. Причем здесь приказ сиздин атыңызга путевка болуш керек. Байке, сизге айдаган окшой болбойт путевка болбосо. Приказ бар. Причем здесь приказ байке? Сизден мен путевка сурап атам. Сиз газ нарушение сураган жок эмес. Айдап атасыз, служебный машина экен байке, туурабы? Путевкаңызды көрсөтүп коюңуз суранчы байке. Ондай закон жок экен байке, мойкага деген сөз үчүн. Көрсөтүп коюңуз путевкаңызды. Айдай бер, сизге эч ким эчтеке деген жок байке. Если путевка жок болсо байке, штрафстоянкага киресиз. Машинанын алдына отурсуң. Сизге айдаган болбойт. Путевка дегенде билесиз, бул жака чыкканда, бир райондон экинчи жака чыкканда эмес. Сиз азыр мына үйдөн эле Байке, мен сизге кайра айтып атам, бул служебный машина экен, бул частный машина эмес экен. Сиз айдагандан кийин служебный машинаны сизде путевка болуш керек. служебный болгондон кийин эмне приказ турат бизде, любой саат. Мен эвакуатор чыгарам дейм байке. Сиз төлөйсүз, мен төлөбөйм. Сиз макулдан каршы келип. Сиз менден требовать эткен нерсени мыйзам алып келип көрсөтүңүз. Сизден мен путевка сурадым, бул служебный машина байке. Мен Баткенден эч жака чыккан жок, мен сизге үйүм кайра мынерде. айтам. Мен Это үйүм роль мынерде. ойнобойт, сиздин үйүңүз Мынерде каякта. мойка, мына Я мойка, вам еще раз жаныңардан говорю. чыктым мен. Я вам еще раз говорю. Силер азыр менден Сиз в данный момент сизден 3 эле кагаз сурат.
Путевой лист жоқ болады. Уши местный стоянка киргизет. Тартатасың ба? Тартып. Мына правила дорожного движения Кыргызская республика. Путевой лист қаяқта деп жазылып тұрады деген сөзді мен кітаптан алып келдім. Мына общая обязанность водительный ұсыны екен. Сұрағандай мына по пунктам 2.1.1 деген. Водительский удостоверение должен у него быть. Свидетельство регистрационного документа транспортных средств. Техпаспорт имеется в виду, коротко айтқанда. Мына емі шу пунктта путевой лист деген бар екен, документ. Путевой листі мына тұрған пунктында сұрап отам, маған бере албай айтады бұл кіші. Если путевой лист болбаса, бұл обязанностьта жазылып тұрады, кітепте, машинаға штраф стоянка келеді. Баткен обласына азыркы күндө 2 автоураган аппараттык комплекси бөлүнүп берилди. Азыркы учурда Баткен обласынын бардык аймактарында иш алып барууда. Бул автоураган негизги максаты машинелердин, автоунаалардын издөөдө жүргөндө же болбосо штрафтары көп, ошондой эле убактылуу базадан чыгарып салган автоунааларды автоматически программадан чыгарат. Азыркы күндө ошол бардык район шаарларда иш алып барууда. Азыр 2 сааттын ичинде Баткен шаарында 10га жакын издөөдө жүргөн автоунаалар айып короолорго киргизилди. Тийиштүү протоколдор толтурулду. Программабыз мына ушундай жаңылыктар менен жыйынтыкталат. Кылмыш кырсыктардан оолак болуңуздар.